Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен ак кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманголов, саламатсыздар ба? Ошко Москвадан Кыргызстандын жарандары кайтып келди. 27-июнда Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиакаттамдары авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча учагы учуп келди. Бул каттам менен Кыргызстанга Россиядан 326 Кыргыз Республикасынын жараны кайтып келди. Анын ичинде 2 жашка чейинки курактагы 41 жаш бала бар. Бардык келген жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылат. Ырчы Асел Кадырбекова жол кырсыгына кабылып, оор абалда ооруканада жаткандыгы маалым болгон. Ырчы дарыланып жаткан Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбековго байланышып, бейтаптын абалы тууралуу сурадык. Учурда бейтап оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Баш мээсинен ачык жаракат алган, мойын омурткасы жана акыреги сынган, субарахноиддик кан кетүү болгон. Алдагы эс үчүн жоготкон абалда жатат. Абалы өтө оор деп бааланууда, деди дарыгер. Жол кырсыгы кечээ 26-июнда саат 15:47-де Медеров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Кырсыктын кесепетинен 3 жаран жаракат алган. Бүгүн Москвада 32 градус ысык болду. Бул ысык түндүк шамалы менен коштолгондуктан анча билинбей ысыкты көтөрүүгө жардам болду десе болот. Бирок кантсе да бул рекорд 27-июн үчүн эң ысык күн болуп калды. Москвада мурда мындай көрсөткүч болгон эмес. Негизи божомолдоого караганда быйылкы жай Москвада эң ысык жайлардын бири болду. Бишкекте бейтапты ооруканалар кабыл албай дарыгерлердин жардамына муктаж болгон жаран каза болгон. Бул тууралуу маркумдун жакынкы видео кайрылуу жасап, жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирген. Видеонун автору 22-июндан бери ооруканаларга кайрылганын айтып, энисинин дене табы жогору болгону менен коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыгы таза чыгып, бейтапканалар кабыл алышпай койгонун айткан. Кайрылуу жасаган жаран эниси бүгүн 26-июнда унаада отурган жеринен кайтыш болгонун айтып, коронавирустан башка илдет менен ооруган канча бейтап тиешелүү жардам ала албай каза болуп жатат деген. Бул боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинен атайын комиссия түзүлгөнүн, тиешелүү кызматтык териштирүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин маалымат берилерин айтышты. Москвада авиакассалар ишин баштады. Москвада көп авиакассалар ачылып, авиабилеттерди сата баштады. Ошондой эле атайын сайттарда да билеттер сатылууда. Атайын сайттагы телефондорго чалып билгенибизде, июлдун 15-ине чейинки билеттер сатылып бүткөн жана рейстер башка күндөргө жылдырылган деп билдиришти. Урал авиалиниялары компаниясынын айтымында 15-июлдан самолеттор учуу божомолу бар. Эгерде рейстер жүргүзүлбөй калса, ал билеттер башка күнгө жылдырылат же толук акчасы кайтарылып берилет деп жооп беришти. Эскерте кетсек, авиабилеттерди алууда абайлаңыз, жалган билет саткандардагы арбын. Андыктан ишеничтүү даректеги кассалардан же атайын гана сайттардан алсаңыздар болот деп эскертебиз. Авиакомпания иштептир. 15-нен баштап билет кадимкидей сатылат дейт. Июлдунча. Любой күнгө 16-сы, 17-сы, 18-сы, 17 миңден Ошко, 14 миңден Бишкекке. 3 жылга чейин кире албай каласың. Наркы берки деген маалыматтар жалган дейт. Баягы чартерный рейс менен учуп кеткен кыргыздар деле эртең ачылгандан кийин кайра кирсе болот дейт. Азыр мен кирип сүйлөшүп, бааларын билип чыктым билеттинче. Мурда билет алгандар болсо, ошол эле билеттерин любой күнгө койдуртуп учуп кете берет экен. Жылдыртыпчы. Баягы алып туруп учпай калгандарчы. Бүгүн Москвада Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун төлөө Кудай ашы өткөрүлдү. Бул иш-чарада пандемиянын жеңилдеши жана бул жалпы адамзаттын, анын ичинде Кыргыз элинин оор абалдан кутулушун белгилөө максатында Куран окулуп, жакшы ой тилектер жана дуалар айтылды. Мындай иш-чара Кыргыздын улуттук үрп-адаты катары ар жылы жаз айларында кыштан жана кыйынчылыктан чыккан учур катары белгиленип келет. Төлөө Кудай ашты аксакалдар баталарын беришип, Москвадагы кыргыздардын кыйын учурдагы бири-бирине колдоо көрсөтүп, ынтымак жана биримдикте апаатты жеңип чыккандыгын белгилеген деп айтышты. Ушул канчалар төлөө өткөзгөндө бул ушул кырсыктан, ушундай бөдөн кырсыктан, оорусун колдон сактайт да. Ошондуктан
мына бүгін бардығымыз топталып тұрып ниет қылып жаратқан Аллах тағаладан ушул кырсыктан эсен аман чыгып мына бул жерде жашап аткан Москва областында бүтүн Россияда жашап аткан жердештерибиз, мекендештерибиз, кыргыз элибизге, бүтүн дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга, бүтүн дүйнө жүзүндөгү эли журтка ушул кырсык келган, ушул кырсыктан жараткан Кудайым өзү сактасын. Президенттик аппаратта илдетке чалдыккан кызматкерлердин жалпы саны 17 болду. Алардын баары үй шартында обочолонуп, медиктердин кеп-кеңештерин алып жатышат. Президенттин аппаратынын дагы 9 кызматкеринен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык жакында эле аппараттын 8 кызматкеринен коронавирус инфекциясы аныкталгандан кийин бардык кызматкерлер анализ тапшырышкан. Алардын жыйынтыгы боюнча дагы 9 кызматкерден, анын ичинде аппарат жетекчиси Дусалы Исаналиевден дагы коронавирус инфекциясы бар экени тастыкталды. Ак үй дезинфекцияланып жатат. Буга чейин президент аппаратынан 17 кишиден коронавирус аныкталган. Анын ичинде аппарат жетекчиси дагы бар. Жогорку кеңештин имаратында дезинфекция иштери уланууда. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгеринин орун басары Мира Курманова билдирди. Эске сала кетсек, буга чейин президент аппаратынан 17 кишиден коронавирус аныкталган. Анын ичинде аппарат жетекчиси дагы бар. Мындан тышкары жогорку кеңештин 4 депутатынан дагы 4 аппарат кызматкеринен дагы COVID-19 табылган. Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери пара талап кылуу беренесинин негизинде кармалды. Ал акчаны кылмыш ишин токтотуу үчүн алганын ички иштер министрликтин маалымат катчысы билдирди. Белгилүү болгондой 18-июнь күнү ички иштер министрликтин ички иликтөө кызматына ЮР аттуу жаран кайрылды. Арыздануучу жолдошуна карата алдамчылык фактысы боюнча ачылган кылмыш ишин токтотуу үчүн Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 10 000 сом акча каражатын талап кылганын айтып, ага карата чара көрүүнү суранган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 326 беренеси пара талап кылуу боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 19-июнь күнү КЧ аттуу милиция кызматкери арыздануучуга байланышып, КМ аттуу жарандын атына 10 000 сом акча каражатын которууну талап кылган. Арыз ээси Кыргызстан банкынан ошол эле күнү акча салган. 26-июнь күнү Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкери милициянын ага лейтенанты КЧ кармалып УКМКга жеткирилди. Тергөө иштери улантылат дешти мекеменин маалымат кызматынан. Россия менен Казакстандын чек арасына жакын жерде талаада калган мекендештерди мекенге кайтаруу иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Казакстан тарап менен макулдашуулар жүрүп жатат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жана Россиядагы кыргыз элчилиги бул жарандардын оор абалы жөнүндө кабардар. Ошондуктан бул мекендештерди мекенге кайтаруу иштери каралып, жакынкы күндөрү чечилерин айтышты. Тікайте віти! Тікайте, бо траси пухнуть! Тікайте, люди добрі, повставали! Біжи! Я спускаю колеса, чекай. Все, нормально, нормально. Венеція. По вікна води, дивіться, по вікна було вище. Ну, місточок є, але...
немає води. Води наполовину паркана навіть більше. Сітки вже нема. Іда. Це капець. Половину паркана води. Жесть. Я в шоці, я ще такого не бачив. Такі колоди несе, що це просто дурдом. Мости забило. Міст ломи один, міст ломи другий. Вода вже в хаті. Паркан ще трохи спасає. Половину паркана води. Це є жесть. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.